Biz öz өлkөсүн гүлдө кылып жиберген Сингапурдун президенти Ли Куан Ю сыяктуу күчтүү лидерлерди угуп эле келгенбиз. Бирок өз мамлекетин өнүктүрүү үчүн эмес, жеке өзүнү байытуу үчүн бийликке келген президенттер да бар. Алар карапайым элдин кызыкчылыгын четке кагып, мамлекеттик кызыкчылыкты такыр ойлобой, өз элини кул кылып, бир гана өзүнүн жеке башыны ойлогон диктаторлор. Чындыгында биз жашоодо ар ким өзүнүн кылган ишине жараша азап тартуусуну каалайбыз жана мындай адамдардын жоопко тартылуусун көргүбүз келет. Бирок бул чыгарылышта кеп кыла турган инсандарыбыз адам мээсине сиңбеген кылмыш иштерин кылса да жоопко тартылбай өз өлүмү менен өлгөндөр же бүгүнкү күндө дагы тирүү жүргөн президенттер. Ассаламу алейкум. Сиз Кыргызстан каналын көрүп жатасыз. Бул чыгарылышта элин жерин эмес, өзүнү ойлогон 5 президент тууралуу кеп кылабыз. Видеону баштардан алдын бир лайк коюп колдоп кетиңиз. Биз үчүн сиздин колдооңуз абдан маанилүү. Жана видеолорубуз жакшы колдоо тапса, дагы да кызыктуу темаларда видео чыгарууга аракет кыла беребиз. Урматтуу Москва шаарында эмгектенген мекендештер, мыйзамдуу түрдө документтердин бардык түрүн жасайбыз. Регистрация, трудовой договор, медкнижка, ННН, СНЛС, ОМС, ДМС, перевод паспорт, перевод права, сахарова справка. Албетте документтерге кепилдик берилет. Андыктан кайрылыңыздар. Байланыш номер +7903 121 77 45. Биз башында эле бийликти деп таптакыр акылны жоготуп койгон жаш бала сыяктуу оюна келген нерсени кылган Иди Амин аттуу инсанга токтололу. 1962 жылы Уганда эгемендүү мамлекет болгондо Иди Амин аттуу инсан капитан болуп турган. Ошол убактагы премьер-министр Милтон Обете менен достошуп, кийинчерээк майор болуп, экөөсү биргеликте 1966 жылы Уганданын королуну бийликтен кулатып, бийликти колго алышат. Премьер-министрге президент болууга жардам берген Иди Амин Уганданын куралдуу күчтөрүнүн башкы командачысы болуп дайындалат. Бирок арадан дагы 5 жыл өткөндөн кийин Иди Амин бийликти өзү колуна алып, төңкөрүлүштү кайра кайталап, мунусунда өз досуну бийликтен кетирип кулатып, өзү президент болуп шайланган. Президент креслого келгенге чейин эле көптөгөн мыйзамсыз иштерге айыпталган, коррупциялуу иштерге күнөөлөнгөн бул президент болгондон соң бүткүл дүйнөнү таң калтырат. Ал бийликке келери менен эле өзүнө ар кандай сыйлыктарды, наамдарды бере баштайт. Ал өзүнө доктор деген наамды берүүдөн баштап, Шотландиянын акыркы королу, Улуу Британиянын багындырган инсан, океандагы бардык балыктардын жана жер бетиндеги бардык жаныбарлардын мырзасы деп ушул сыяктуу наамдардын өзүнө бере баштайт. Бирок Кадыровдун улуу сыяктуу медал менен эле калса, бул абдан жакшы көрүнүш. Тилекке каршы өз өлкөсүндө чыныгы диктатураны орноткон бул инсан ага каршы чыккандарга армиянын болгон күчүнө колдонуп, 100 миңдеген күнөөсүз адамдардын өлүмүнө себепчи болот. Бир адам бийликте калуу үчүн 100 миңдеген адамдардын өлүп кетүүсү чындыгында бул адилетсиздиктин туу чокусу. Өз элин мындай мыкаачылык менен кырган мындай башчыны душманыңа да каалабайсың. Иди Амин ушунчалык жаш бала сыяктуу кандай жол менен болсо да атак даңкка ээ болууну каалагандыктан 1975 жылы Америка Кошмо Штаттарына согуш жарыялаган жана эртеси күнү бул согуш соңуна чыкты деп, биз АКШны жеңип, өз элине жарыя кылып, өзүнө АКШнын жеңүүчүсү деп атаган. Бирок 1979 жылы коңшулаш Танзания өлкөсүнө кол салып, чыныгы согушта алсыз эле мамлекетке жеңилип, анын бийлиги 79 жылы кулаган. Бирок эң өкүнүчтүүсү бул диктатор Ливияга качып, өмүрүнүн аягына чейин эч бир азап көрбөй эле, абакка камалбай эле өмүр сүрүп, 2003 жылы өз өлүмү менен каза болгон. Экинчи кеп кыла турган инсаныбыз бул коңшулаш Тажикстан өлкөсүнүн президенти Эмомали Рахмон. Бул инсан көптөгөн инсандардын, көптөгөн жөнөкөй карапайым элдердин өлүмүнө себепчи болбосо дагы, биз бул инсан тууралуу кеп кылууну туура көрдүк. Биз коңшулаш бир туугандарыбызды кемсинтүү же сындоо максатында эмес, кайрадан бийлегенде ушундай элди кыйнаган, өз элин эмес, көбүрөөк өзүнү ойлогон башчы тууралуу айтып бергибиз келди. 1994 жылы Эмомали Рахмон өлкөдө граждандык согуш болуп турганда бийликке келет. Конституция боюнча 2 жолу гана президент болуп шайлана алмак. Бирок арадан 30 жыл өттү. Кайра эле Эмомали Рахмон Тажикстанга президент болуп келүүдө.
жана оппозицияны ар дайым кысып бийликке жакындатпай жатып, эми өзүнүн уулун президент кылып шайлоого аракетин көрүүдө. Макул мамлекетти бир адам башкарса, бул кайра жакшы дешиңиз мүмкүн. Бийлик алмашкан сайын биздин Кыргызстан сыяктуу ар кандай адамдар бийликке келип, 5 жыл ичи мамлекетти тонуп чыгып кетет. Анын ордуна бир президент болсо, өлкө тонолбойт. Мисалга, ошол эле коңшулаш Казакстан, Өзбекстан өлкөлөрүнү бир адам башкарып, мамлекетини кыйла өнүктүрүп алды. А бизде төңкөрүлүш болуп жатып, бири качып, экинчиси келип жатып, кыйла артта калдык. Бирок ошондой болгон чакта дагы Кыргызстандын экономикасы дүйнөлүк рейтингтерде Тажикстанга караганда жогору турат жана бизде эң башкысы демократия, сөз эркиндиги бар. Жогоруда айткандай эле Кыргызстанда канча төңкөрүлүш болсо дагы бүгүнкү күндө Тажикстанга караганда байыраак мамлекет болуп көрүнөт. Эмне үчүн Тажикстанда бир башчы болсо дагы, эмне үчүн Тажикстан Кыргызстандан өнүгүп кеткен эмес? Анда Тажикстандын президенти Азиядагы эң кооз президенттик резиденцияны куруудан башка өз үй бүлөлөрүнү бийликке алып келип, жогорку орундарга орнотуудан башка өз эли үчүн эмне иштерди кылды деген суроо пайда болот. Жообу өз элине болушунча көп тыюуларды салды. Дин жактан да, сөз эркиндиги жагынан да өз элини кысып келет. Азыр Тажикстанда президенттен кийинки экинчи адам бул анын баласы Рустам Эмомали. Рустам Дүйшөмбү шаарынын мэри жана парламенттин жогорку палатасынын төрагасы болуп турат. Анын артынан Рахмондун кызы Азода президенттик аппараттын жетекчиси жана ошол эле учурда парламенттин жогорку палатасынын конституциялык негиздеринин укуктук камсыз боюнча комитетинин жетекчиси. Мындан сырткары да кыздары, күйөө балдары, агасынын балдары жана башка тууган уруктары Тажикстанда эң маанилүү орундарда олтурат. Эмомали Рахмон дүйнөдөгү эң кооз болгон эл сарайы деп аталган резиденцияда жашап келет. Карапайым элчи бүгүнкү күндө тажик эли чет мамлекеттерге барып иштеп жан багат. Дал ушул мигранттар салган акчадан өлкөнүн 45% экономикасы түзүлөт. Өз элине жакшы шарт түзүүнүн ордуна үй бүлөсүнү бийликке алып келген президент Кытайдан миллиарддаган карыздарды алып, мамлекетини карызга батырууда. Ошол кезде мамлекетинин келечегин ойлоонун ордуна өзү кооз керемет шартта жашап келет. Бирок бул Тажикстандын президенти жогоруда айтканы жана кийинки айтып кетүүчү диктаторлордун алдында гүлдей эле көрүнүп калат. Бакшы адамдын президент болгондугун көргөн белеңиз. Анда назарыңыздарда Франсуа Жуалве. Бул инсан Гаити мамлекетине 1957-жылы президент болуп, 30 миңден ашуун өзүнүн саясий душмандарын, оппозициячылдарды өлтүргөн. Бирок бул эң башкысы, эң коркунучтуусу болгон эмес. Эң таң калыштуусу бул президент вуду динин өлкөгө массалык түрдө жайылтып, өзүнү өлүктөрдүн лидеримин деп атай баштаган. Ушундай акылынан азган адам болсо да эч ким өз элида жана саясатчыларда эч ким каршы чыга алган эмес. Анткени Франсуа өзүнүн Тонто Него деп аталган жеке армиясыны түзүп, анын бийлигине карата каршы сөз айткандарды заматта жок кылып, бийликти коркутуу жолу менен кармап, башкача көз караштагы адамдарды өзүнүн армиясы менен аеосуз тазалап келген. Макул, бул инсан бир эле мамлекет ичиндеги саясатчыларга эмес, дүйнө жүзүндөгү саясатчылардагы коркутуп келген. Гаити өлкөсүнүн президентинин акылдан азып бара жаткандыгын байкаган АКШнын ошол убактагы президенти Джон Кеннеди бул президентти сындап уят кылган. Ачуусу келген Франсуа мамлекет боюнча публикага чыгып, Джон Кеннединин куурчагына ийне сайып аны сыйкырлаган. Эми элестетиң, президенти баш болуп куклага ийне сайып, бакшылык кылып, ушул жол менен АКШнын президентине зыян келтирүүгө аракет кылган. Бирок таң калыштуусу Джон Кеннеди көп убакыт өтпөй куралдуу кол салуудан кийин каза болот. Гаитинин президенти Франсуа өмүрүнүн аягына чейин Джон Кеннедини анын магиясы өлтүргөндүгүн айтып, өзүнү күчтүү бакчы катары айтып элге көргөзүп келет. Чындыгында мындай каардуу диктаторлордун өмүрү жакшылык менен аяктабашы керек болчу. Бирок 1957-жылы бийликке келип, өзүнүн саясий күчүнү колдонуп, өзүнү күчтүү сыйкырчы катары көргөзүп, элди катуу коркутуп, бийликке эч кимди жакындаткан эмес. Бул президент 1971-жылы бийликти өзүнүн баласына өткөрүп берген. Башкача айтканда, бул инсан кылган кылмыш иштери үчүн жооп тарткан эмес. Эми Африкадан Азияга өтөлү, анткени өзүбүздө да мындай диктаторлор жок эмес. Жогоруда 30 миң же 100 миң деген адамдарды өлтүрүп, жоопко тартылбаган президенттер тууралуу кеп кылдык.
Бирок Камбоджа өлкөсүндө 4 жыл президент болгон Пол Пот аттуу инсандын окуясы мындан да таң калыштуу. Пол Пот өзүнүн элине каршы геноцид жасаган. 1976 жылы Кызыл Хмер армиясы деп аталган партизандык аскерлердин башында турган Пол Пот аттуу инсан Камбоджада төңкөрүлүш жасап бийликке келет. Президент болгон күндөн баштап эле өзүнүн өлкөсүнө эмес, душманынын өлкөсүнө президент болгон сыяктуу 72 сааттын ичинде борбордогу жарандарды шаардан сырткары кууп чыгып, аларды талааларда иштөөгө мажбур кылат. Мугалимби, докторбу же инженерби кызыксыз, баарыны катарынан талаага кууп чыгат. Бир канча айдын ичинде Камбоджа дүйнөдөгү эң чоң лагерге айланып, Пол Пот өзүнүн элини кулга айландырып, күнүнө 18 сааттан дем алышсыз иштөөгө мажбур кылат. Бул Пол Пот бийликте турганда акча жокко чыгарылат, бардык базарлар, больницалар, мектептер жабылат. Эң чоң азапты интеллигент адамдар көрөт. Пол Пот ар бир билимдүү адамды өзүнө душман катары көрүп, ачы таккан адамдарды өлүм жазасыны менен жазаланга чейин барат. Достор, азыр биз сиздерге жомок айтып жаткандай көрүнүшүбүз мүмкүн, бирок мунун баары чындык. Описанияга маалымат топтогон сайттардын шилтемесине калтырып кетебиз. Өзүңүз да шилтеме аркылуу өтүп тактап көрүңүз. Бул президент өз элини канчалык мыкачылык менен өлтүргөндүгүн айтууга тил да барбайт. Бирок бир сөз менен айтканда, колунан бананды түшүрүп жиберип, аны жараксыз кылып алган адамдарды өлүм жазасы менен жазалап, аны атып салууга окту аяп, адамдарды тирүүлөй көмгөн. Анысы аз келгенсип Пол Пот коңшулас өлкөлөрүндө коркута баштаган. Хмер империясын түзөм деп Таиланд, Лаос, Вьетнам сыяктуу өлкөлөрдү коркута баштаган. Эч канча убакыт өтпөй Вьетнамдын айылына кол салып, Пол Поттун армиясы ал жерде 3000дей жарандарды мыкачылык менен өлтүрөт. Ал жерде боюнда бар аялдардан баштап жаш балдарга чейин болгон. Мунун баарына чыдабаган Вьетнамдын ошол убактагы эң күчтүү деп аталган армиясы Камбоджага кирип келип, бат эле 1974-жылы Пол Поттун режимине кулатат. Эң таң калыштуусу, Кытай ушул Пол Поттун режимине колдоо көргөзүп, Вьетнамдын бул кадамын сынга алган жана ошол эле жылы Кытай Вьетнамга кол салып, Пол Пот үчүн өч алууну максат кылган. Бирок тез эле Вьетнамга жеңилип берген. Айта кетчү нерсе, Вьетнамды жада калса Америка Кошмо Штаттарда жеңе алган эмес. Ошол убакта Вьетнамдын армиясы дүйнөдөгү эң күчтүү армиялардын бири болуп турган. Пол Поттун өз элине жасаган геноцидинин айынан 75-жылдан 79-жылга чейин 4 жылдын ичинде 1 миллион 700 миң күнөөсүз карапайым жарандар каза болгон. Кээ бирки маалыматка караганда, каза болгон адамдардын саны 3 миллионго чейин жетет. Башкача айтканда, өлкөдөгү ар бир 3-чү адам Пол Поттун айынан көз жумган. Бирок эң өкүнүчтүүсү, өзүнүн жакындары менен адам баргыс токойго качып кеткен Пол Пот бул кылган кылмыш иши үчүн жазасын тарткан эмес. 1998-жылы өз төшөгүндө жатып, 72 жашында өзүнүн өлүмү менен каза болгон. Достор, видеону аягына чейин көргөнүңүздөр үчүн баарыңыздарга чоң рахмат. Бул чыгарылышыбыз сиздерге жакса, анда бир лайк коюп, колдоо көргөзүңүздөр. Видеобузга канчалык колдоо көп болсо, биз дагы да кызыктуу видеолорду чыгарууга аракет кыла беребиз. Сиздер менен Бек Шамиров болду. Кийинки видеодон көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар.